Саламатсыздарбы? Биздин комнатадагы кооз гүлдөрүбүздүн арасында дагы ушундай экзотический эсхинантус гүлүбүз бар. Эсхинантус гүлүбүздүн дагы көптөгөн түрлөрү бар. Бул гүлдөр дагы башка гүлдөрдөй эле жарыкты жактырат, бирок тиктейген күндөн алысыраак жерде туруш керек. Бул гүлдөрдүн жалбырагы, ошондой эле топурагы дагы абдан кургап кетпеш керек. Жалбырактарына дагы бат-баттан суу чачып турушубуз керек. Топурагын дагы абдан кургап ийбей, кичине үстү кургап баштаганда бул гүлдөргө комнатный температурадагы жумшак суулардан берип турушубуз керек. Кээде бул гүлдөрдүн суусун жумшартыш үчүн лимонду суусуна кошуп туруп, бул гүлдөрдү сугарып турсак болот. Эсхинантус гүлүнө дагы жаздан баштап бул гүлдөргө дагы бир айда 2 жолудан ар кандай удобрениялардан берип турушубуз керек. Эсхинантус гүлү ушу өзүнүн сабагынын учунан гүлдөйт, ошондуктан бул гүлдү дагы биз гүлдөрүнө карап туруп жар птица деп айтып келебиз. Бул гүлдөр гүлдөп бүткөндөн кийин ушул өзүнүн бир эле жалбырагын алып, же болбосо сабагынан кесип алып, ошону сразу эле топуракка отургузуп, тамыр чыгарып көбөйтүп алсак болот. Эсхинантус гүлүнүн топурагы дагы абдан жеңил болуш керек. Аба өткөрүп тургандай, ошондой эле куюлган суу дагы топуракта көпкө чейин сакталып калбай, сууну дагы тезирээк сиңирип, өткөрүп тургудай кылып, бул гүлдөрүбүзгө жеңил топурактардан колдонобуз. Эсхинантус гүлүбүз, бул гүлдөр жыл сайын гүлдөйт десек болот, анткени булар жазында же жайында гүлдөйт деп бул гүлдөрдү айтууга болбойт, анткени булар жылдын ар кайсы мезгилинде гүлдөй берет. Азыр октябрь айынын аягы бул гүлдөр ушундай болуп гүлдөп, арасында жаңы гүл ачып келаткан гүлдөрү да бар. Бул гүлдөрдүн гүлдөп турушу 1,5 айдан 2 айга чейин гүлдөрү туруп турат. Ошондой эле бул гүлдү дагы сүйүүнүн символу катары бул гүлдөрдү подарка катары бергенге абдан жакшы гүл. Бул гүлдөргө жакшы уход кылбасак, ар кандай ооруларга чалдыгат. Ушул жалбырактары жашыл болуп туруп эле, булардын жалбырактары түшүп баштаса, бул гүлдөр аба кургак болгондон ошондой болот, паучный клеш түшүп калган болот. Эгер жалбырактары саргарып баштаса, бул гүлдөргө азык жетишпей калган болот. Ал учурда биз Agricola Aqua жана ар кандай суюк витамин удобрениялардан бул гүлдөргө аз-аздан берип турушубуз керек. Жалбырактары карарып баштаса, грибковый оорулар түшүп калган болот. Ар кандай курттардын гусеницалары бул жалбырактар менен тамактанат, ошондуктан бул гүлдөрдүн жалбырактары карарып ооруп баштайт. Трипсы түшөт, майда курт, ал дагы зыянкеч. Эгер жалбырактары чүрүшүп, соолуп атса, бул гүлдөргө ным жетишпей калган болот. Бөтөнчө кышкысын булар от жаккан убакта паровойдун жанында, ошондой эле жылыткыч приборлордун жанында турса, бул гүлдөрдүн жалбырактары аба кургагынан чүрүшүп баштайт. Ал убакта дагы бул гүлдөрдүн ордун которуп, ошондой эле нымды камсыз кылышыбыз керек. Бул гүлдөргө да тля түшөт, паучный клеш түшөт, ошондой эле листоед деп коебуз. Бул гүлдөрдүн жалбырактарын жей турган ушундай зыянкештер болот. Азыр октябрь айынын аягы болуп калды. Бул гүлүбүз жайлата эшикте гүлдөрдүн арасында эле турду. Ошого чейин бул гүл гүлдөгөн эмес, азыр кыш болоюн деп калды, бул гүлдөр гүлдөп атат. Бардык эле гүлдөрдү биз эшиктен үйгө киргизерде ар кандай курт кумурскаларга каршы бул гүлдөрдүн баарын дарылап алып туруп, андан кийин үйгө киргизип алсак, кыштарда бул гүлдөр эч кандай ооруга чалдыкпай, жакшы өсүп, жакшы гүлдөп берет. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Эс октоңуздар.
that carries them as